Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Айрым куудулдардын сахнадагы программалары дыккат каралып, сахналык маданиятка ылайык келбеген сатираларга чара колдонулат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Эске салсак, буга чейин соц тармактын айрым колдонуучулары айрым куудулдардын чектен ашкан тайкы тамашаларына нааразы болуп, министрликке жааматтык кат жолдошкон. Анда куудул Тынар Курбаналиевдин чармалык сатирасына карата чара көрүү жөнүндө кайрылуу жазылган. Сиздердин кайрылууңуздардын негизинде жогорудагы инсандар менен мыйзам чегинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз жана активдүү билдирүүлөрдү калтыргандыгыңыздарды эске алып, мындан ары алардын программаларын дыккат карап, сахналык маданиятка ылайык келбеген сатираларга чара колдонуу боюнча көркөм эксперттик комиссия иш алып бара тургандыгын билдиребиз деп айтылат билдирүүдө. Өкмөт президент Сооронбай Жээнбековдун саясатына каршы иш кылууда. Президент уран казылбайт деп так кесе айтып жатса, өкмөт уран тори гендерин чалгындоо, иштетүү боюнча мыйзамын жогорку кеңештен өткөрүүнү көздөп чуркап жүрөт. Бул деген президенттин сөзү суу кечпейт деген кеп да. Буга байланыштуу эл өкүлү Алтынбек Сулайманов уранды казууга каршы элдер митингге чыгып жатканда силер каякта элеңер? Эсиңер барда этегиңерди жыйгыла, учурдагы биосфералык аймактар Сары Жаз, Кажысай, Кызыл Омпол, ал эми Мен Куш, Майлы суу буга кирбейт. Бирок бүгүнкү күнү алардын абалы начар, бүтүндөй дүйнө экология менен күрөшүп жатат. Силер инвесторлорго зыян келет, алар бизди сотко бериши мүмкүн дейсиңер. Элдер 50 жылдан бери ошол калдыктарды сактоочу жайлардын зыянын тартып келет. Кыргызстан уранды жаңы технология менен иштетсе болот дейсиңер. Каяктагы технологияны айтып жатасыңар деп айтканын Фабула Гести жарыялады. Учурда Жомарт Оторбаевдин өкмөтү Ак Кеме мейманканасы жөнүндө сот ишине ылайык Систем мухендислик компаниясына 11 миллион доллар төлөп беришкени боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу жактоочу Кайрат Загибаев 31 октябрда басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында 2014-жылы инвестициялык талаштарды жөнгө салуу боюнча эл аралык борбору Кыргызстан өкмөтүнөн 11,4 миллион доллар өндүрүүгө чечим чыгарган. Ошондо Оторбаев башында турган өкмөт мыйзамдуу негиз болбосо да ал акчаны которуп жиберген. Кылмыш иши козголгон кишилердин пайдасына бюджеттик акчаны чыгарып берүү болуп эсептелинет. Кыргызстан эл аралык борбору менен кызматташуу боюнча эч кандай келишим түзгөн эмес. Аны жогорку кеңеш ратификациялаган эмес. Ошондуктан ал чечимди аткарууга милдеттүү эмеспиз. Бирок ЖКнын макулдугун албай туруп, өкмөт ал акчаларды которуп жиберип жатат, деди жактоочу. Мейманкананын алгачкы ээлери малайзиялык инвесторлор менен Руслан Сарымсаков прокуратурага жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мыйзамына кайрылышкан. Август соңунда Бишкек боюнча экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы алардын арызы боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштаган. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев бизнес акыйкатчы Робин Норт Смитке кайрылып, анын ишканасын рейдерлик жол менен басып алуу аракети жүрүп жатканын билдирди. Мындай аракетти ал Атамбаевдин уулу болгон үчүн саясий куугунтук деп баалап жатат. Өз кайрылуусунда ишкер биздин компания ири ишканаларга электр энергиясын ташып келүү менен гана алектенет. Эч убакта тендерлерге катышкан эмес, мамлекеттик иштерге аралашпай, саясий партияларды, кыймылдарды же талапкерлерди каржылаган эмес деп билдирди. Сейит Атамбаев президент Сооронбай Жээнбеков күч органдарына ишкерлерге бут тосууну токтотуш керек деген талап койгон менен иш жүзүндө тескери саясат жүрүп жатканын кошумчалады. Бүгүн Сейит Атамбаевга таандык Автомаш-Энерго ишканасында тинтүү жүрдү. Кеңсеге барган эки адам өзүн аскер прокуратурасынын кызматкери деп тааныштырды. Азаттык расмий комментарий алыш үчүн башкы прокуратурага кайрылды. Мекеменин басма сөз кызматы бул маалыматты тактап жооп берерин билдирди. Сейит Атамбаевдин айтымында ал Автомаш-Энерго ишканасын атасы президент болгонго чейин 2003-жылдан бери өз алдынча башкарат. Мурда президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган. Быйыл парламент аны кол тийбестиктен ажыраткан. Азыр Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрага абагында отурат. Ал 2013-жылы Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошонушу үчүн соттолууда. Кой таш окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу Говори ТВге аталган комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Райымкулов билдирди. Анын айтымында комиссиянын корутундусунун долбоору кабыл алынып, жакында корутундунун өзү даяр болот. Кечээ 31 октябрда Кой таш окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады. Корутунду толугу менен иштелип чыккандан кийин жогорку кеңешке алып чыгабыз деп билдирди Райымкулов. Эске салсак, Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлүп, ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген.
1-май райондук соту 28-октябрда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын 2 айга узартты. Текебаев соттон баш коргоо чарасын үй камагынан сыртка чыкпоо шартына которууну суранып, эч жака чыкпай турганын айтты. Ал өз сөзүндө: "Мен өзүмдүн мөөнөтүмдө отуруп чыктым, эч жака качып кетпейм. Үй камагынан Чүй облусунан башка жакка бара албай жатам. Менин шайлоочуларым, партиялаштарым башка аймактарга дагы чакырып жатышат. Мындан башка дагы чарбалык иштерим бар, менин жарандык укугум тебеленип жатат", деп белгиледи Булак Фабула. Бети жоктун бийлик үлгүсүн көрсөткөн Мирлан Жээнчуроев коомчулуктан ийменип койбостон Айвирине каршы балта чаап, шайлоо босогосун 9%дан 5%га түшүрүү демилгесин коомдук талкууга койду. "Биз таң калып бүтө албай отурабыз. Дегенибиз, мындан 2 жыл мурун 2017 жылдын май айында ушул Мирлан Жээнчуроев шайлоо босогосун 9%га көтөрүүнү демилгелеп, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 200дөн ашуун партия бар. Аларды бириктирүүчү идеология жок. Босогону 9%га чейин жогорулатуу лидерлердин диалогуна жана экономикалык туруктуулукка алып келет деп табактай бетин бүлкүлдөтүп, анысын мыйзамдаштырган. Эми 2 жыл өтө электе эски сөзүн унутуп, шайлоо босогосу канчалык жогору болсо, түрдүү саясий партиялардын тобу көчөдө калат да. Алар өлкөдө саясий кырдаалды туруктуу жолунан тайдыруу коркунучун жаратып, элди митингтерге алып чыгууга жөндөмдүү болот деген негиздеменин алдында мыйзам жазыптыр. Бул жүрүшү менен Жээнчуроев элди таптакыр ойлобой эле дөөрүп коерун, принциби жок бир көрпенде экенин тастыктады да, деп де-факто гезитте жазып чыкты. Парламенттин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбековдун жакындарына таандык Бишкектеги арак шарап заводу боюнча токтотулган кылмыш иши кайрадан териштирилмек болду. Башкы прокуратура заводдун мыйзамсыз менчиктештирилиши тууралуу 2012 жылы козголгон кылмыш ишин токтотуп койгон УКМКнын тергөө башкармалыгынын 2014 жылкы токтомун жокко чыгарды. Эми иш кайрадан атайын кызмат тарабынан сотко чейин көндүрүшкө алынат. Иш жандаса Чыныбай Турсунбековго кылмыш иши козголуп, сыйрытмак салынышы мүмкүн. Убагында 183,4 миллион сомго бааланган борбордун ортосундагы 2 гектар жерди ээлеген завод 66,5 миллион ит бекер сомго сатылып, мамлекетке ири суммада оңбогондой зыян келген. Тилекке каршы кылмыш иши козголгон менен токтоп калган болчу. Ошол жылдары Ата журт партиясынан депутат болуп барган Абжыбек Ташиев да кызматташы Чыныбай Турсунбековду заводду шектүү жол менен сатып алган деп ачык эле айткан. Булак Фабула. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгына байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп жатып, айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, аларга ишенимдин жоктугунан өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Жээнбеков өлкөдөгү ишкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу менен экономиканын өнүгүшү тыгыз байланышта экенин эске салды. Ишкерликти коргоо силерге берилген өзгөчө тапшырма. Силердин милдетиңер мыйзамсыздыкка жол бербей, бизнеске коопсуз шарт түзүү. Бүгүн Кыргыз милициясынын өзөгүн ички иштер кызматкерлеринин басымдуу көпчүлүгүн ак ниет, намыстуу мекенге берилген инсандар түзөт. Тилекке каршы ички иштер кызматкерлеринин арасында бир карын майды бир кумалак чиритет дегендер да бар, деди Жээнбеков. Ал милициядагы тартип бузган кызматкерлер соттук укуктук реформаларга бөгөт кылып, коомдун келечегине коркунуч келтирип жатканын кошумчалады. Президент милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин айтып, кадрлардын сапатын кескин жакшыртуу ишин талап кыларын билдирди. Бүгүн 1-ноябрда Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл болду. Буга байланыштуу салтанат бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жатат. Кыргызстанда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, аны менен катар коррупция, баңгизаттарды жана курал-жарактарды мыйзамсыз алып жүрүү менен күрөшүп, оор кылмыштардын бетин ачуу, коопсуздукту камсыз кылуу иштерин алып барат. Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечиминин негизинде 1924 жылдын 1-ноябрында түзүлгөн. Бишкектеги эски аянтта бир нече миң адам чогулушу мүмкүн. Бул тууралуу Вести KG сайтына референдумду даярдоо боюнча демилгечи топтун башчысы Айбек Мырза билдирди. Курултайдын аткаруучу комитети кыргызстандыктарды 24 ноябрда эски аянтта өтө турган элдик талкууга чакырат, деди ал. Шайлоочулардын 13 миң колун топтоп бергенибизге карабай, депутаттар референдумду дайындоо маселесин 4 айдан бери карабай жатышат. Референдумга биз 3 маселени көтөрүп чыгалы дегенбиз: бийликтин курултайда отчет берүүсү, башкаруу түрлөрү жана шайлоо системасы. Мындан сырткары ген байлыктардын 51%дан кем эмеси мамлекеттик үлүштө болушу керектиги жөнүндө мыйзамды дагы талкууламакчыбыз. Демилгечи топтун пикиринде аянтка алардын кеминде 10 миң тарапташ келет. Ошондой эле депутаттар жана премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев чакырылган. Мындан сырткары экс башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун да катышуусу күтүлүүдө. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.
Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.